Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Андрей Широков менен жолугушту. Анда Кыргызстан менен Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун ортосундагы ар кыл тармактардагы кызматташуу маселелери, ошондой эле өлкө үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашыруунун келечеги талкууланды. Андрей Широков өкмөт башчыга инфраструктура, айыл чарба жана энергетика чөйрөсүндөгү фонд тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоорлор жана башка ар кыл тармактар, анын ичинде ирригация, суу менен камсыздоо жана билим берүү тармагындагы артыкчылыктуу долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча иштер, мындан аркы пландар тууралуу айтып берди. Премьер-министр Евразия фондуна социалдык маанилүү долбоорлорду ишке ашыруудагы колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, өкмөт социалдык маанидеги гранттык долбоорлорду кыйла активдүү илгерилетүүнү, өлкө өнүгүүсү үчүн мааниси зор инвестициялык долбоорлорду даярдоону колдой турганын белгиледи. Өкмөт башчы Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду менен келечекте жемиштүү кызматташууга ишеним артаарын билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Русгидро ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Николай Шульгинов менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө суу энергетикалык зор потенциалын жана электроэнергияны экспорттоону көбөйтүү боюнча пландарды эске алуу менен бирге гидроэнергетикалык тармакта өз ара пайдалуу кызматташуу боюнча талкуу болду. Жолугушууда айтылгандай, тышкы гидроэнергетикалык тармактагы кызматташуунун натыйжалуу жолдорун табуу, тышкы инвестицияларды тартууну жана жогорку нарын ГЭС каскадына байланыштуу кырдаалды өз ара пайдалуу жөнгө салууну камтып, өнүгүүнүн оңтойлуу динамикасына жана Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы стратегиялык кызматташууну бекемдөө максаты алдыңкы орунда турат. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиевдин айтымында, Кыргыз Республикасы жаңы генерациялык кубаттуулуктарды киргизүү жана тармактын экспорттук потенциалын өнүктүрүү үчүн гидроэнергетика чөйрөсүндө натыйжалуу кызматташууга кызыктар. Кыргызстандан Казакстандын аймагына картошка, алма, курманы ташууга киргизилген убактылуу чектөөнү алып салуу боюнча протоколго кол койду. 28 февралда Астана шаарында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Казак Республикасынын премьер-министринин орун басары менен жолугушуп, анда ветеринария, фитосанитария жана суу энергетика чөйрөсүндөгү маселелер боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Тараптар эки жактуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты, ошондой эле конструктивдүү диалогду тереңдетүү боюнча милдеттерди аныкташты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Казак тарап Кыргызстандын фитосанитардык системасынан алынган нотификациялар боюнча маалыматын караган соң, үстүбүздөгү жылдын 19 февралында Казакстан Республикасына киргизилген картошка, алма жана курманы ташууга убактылуу чектөө киргизүүнү алып салуу боюнча протоколго кол койду. Мындан тышкары Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесинде көзөмөлдө алып салуу жөнүндө маселе талкууланды. Ошондой эле сапардын алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган Кыргыз делегациясын кабыл алды. Был подписан протокол, который предусматривает ряд мероприятий по снятию ветеринарного контроля и признанию эквивалентности. Стороны договорились о направлении казахстанской комиссии до 8 марта текущего года, по итогам которой данный вопрос будет вынесен на очередное заседание Совета Евразийского экономического союза, намеченное на 29 марта текущего года, где будет решаться вопрос о снятии ветеринарного контроля и признании эквивалентности нашей системы. Что касается введенных ограничений Республика Казахстан 19 февраля текущего года по ввозу яблок, хурмы и картофеля, стороны пришли к пониманию, что Кыргызская республика до 8 марта направит информацию по полученным нотификациям, и казахская сторона примет решение о снятии этих ограничений до 15 марта текущего года. Что касается вопросов в водно-энергетической сфере, стороны договорились о необходимости строительства обводного Чуйского канала 2 в провальных зонах в районе Кемина и Токмака, а также об автоматизации системы учета воды бассейна реки Чу. 2019 жылдын 1-майына чейинки мезгилге Кыргызстандын аймагы боюнча экспорттоого, темир жол транспорту менен жүк ташууларга жеңилдиктер берилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Бул чечим айыл чарба продукцияларынын экспортун илгерилетүү жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Кабыл алынган чечимге ылайык Кыргыз темир жол улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасына жүк жөнөтүүчүлөргө 2019 жылдын 1-майына чейинки мезгилге Кыргызстандын аймагы боюнча экспорттоого
багытталган картошканы темир жол транспорту менен ташуу боюнча тарифтерге 60% жеңилдик жана кошумча кызмат көрсөтүүлөргө 50% жеңилдиктерди берүү сунушталган. Муну менен катар жүк алуучуларга жана жүк жөнөтүүчүлөргө жүк салуу максатында вагондорду өз убагында берүүнү камсыздоо үчүн вагондордон экспорттолуучу картошканы кечиктирбей түшүрүү сунушталды. Өкмөттүн идеологиясында камтылган башкы милдеттердин бири бул жумуш орундарын түзүү. Мындай оюн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасы региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференциянын жүрүшүндө билдирди. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, айыл жерлеринде жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу эмгекке жарамдуу жаштардын басымдуу бөлүгү иш издеп башка өлкөлөргө кетүүгө аргасыз болуп, 730 миңден ашуун мекендештер чет өлкөлөрдө эмгектенүүдө. Бардык кыйынчылыктарга карабастан өкмөт өлкө ичинде иш орундарын түзүүгө жана жаштарды үйүнө кайтарууга багытталган чараларды көрүүнү улантат. Ошондой эле премьер-министр өз сөзүндө өлкө президентинин 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө чечими туура болгонун, мындан улам өкмөттүн башкы милдеттеринин бири жаңы жумуш орундарын түзүү. Мухаммедкалый Абылгазиев айтып өткөндөй, бүгүнкү күнү өлкөнүн бардык жашоо тармактарында оң өзгөрүүлөр көрүнүп турат. Социалдык чөйрөдө жаңы объекттердин курулушу жүрүүдө, аймактарда жол инфраструктурасы өнүгүүдө. Көптөгөн айылдарда жолдор республикалык бюджеттин гана эмес, жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулууда. Мамлекеттик сарптоолор кыскартылууда. Бюджеттин тартыштыгы 23 миллиард сомдон 10 миллиард сомго кыскарган. Doing Business рейтинги боюнча республика 77 орундан ылдый түшүп, 73 орунду ээледи. Өкмөт баштапкы 50 өлкөнүн катарына кирүүнү көздөйт. Мындан тышкары социалдык бакубатчылык боюнча социалдык төлөмдөр абдан көп. 300 миңден ашык бизде социалдык жөлөк пулдарды алат. 650 миңге жакын пенсионер адамдарыбыз бар. Ушулардын баарын камсыздаганга биздин өзүбүздүн бюджетибиз өзү туруктуу жооп берип жатат деп айтып кетким келет. 156 социалдык объект курулду. Өзүңүздөр билесиздер, бул жерде бала бакчалар, мектеп өзгөчө. Мына булардын баары тең ушул биздин өзүбүздүн бюджеттин эсебинен салынды. 150 миллиард сомдук капиталдык салымдар болду. Бул мамлекеттик салымдар, анан менчик үйлөр салынып атат, турак жайлар салынып атат, өндүрүш объектилери салынып атат. Ушулардын баары 150 миллиард сом болду. Былтыркы 17-жылга салыштырмалуу 6 миллиард сомго көп болду капиталдык салымдарыбыз. Аймакты өнүктүрүү боюнча өзүңүздөрдө фонддор бар. Эң чоң фондубуз бул Ысык-Көлдөгү фонд, Кумтөрдөн түшкөн. Анан ар бир кен байлыктары бар, жана башка мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдык фонддорго түшкөндө 179 долбоор ишке ашыптыр. Мен жакында Ош шаарында болдум. Ош областынын коллегиясын өткөндө, Ош областында 426 объект бүтүптүр. Президентибиз башында турган санариптешүү маселесин айылда бүтүрөбүз. Бир гана сураныч. Мектепке кандай интернет барып атат, сапаты кандай, иштеп аткан компаниялар кандай кызмат көрсөтүп атат, почта кандай болуп атат, финанстык институттар кандай кылып тейлеп атат, ушунун баарын силер айтышыңар керек бизге. Баасын берип, ошол жерде нааразы болсо, нааразычылыкты айтышыңыздар керек. Эч качан бул почта өзү жооп берет, банк өзү жооп берет эмес. Элдин баары жүгүн көтөргөн сиздерсиздер да. А сураганды да билгиле ошондо. Мен ошондой сурап иштеген айыл өкмөттөрүнүн баарын колдойм. Арзан ресурстар болуп атат. Быйыл мынакей 2 миллиард сом деп кечээ президентибиз айтты. 2 миллиард сом мааниси эмнеде? Кечээ президент токтолуп кетти. Мааниси жумушчу орун түзгөн проекттердин баарын колдойлу деп атабыз. Бул 2 миллиард сом башка финанслык институттарга бул сигнал катары да. Мына азыр мен коллегаларым да айтып атат. Кээ бир финанслык институттар уже акчаларын карап атышат. Ошого кошумча акча берели деп. Миллиондогон долларларын берели, ошол айыл жериндегилер бутуна туруп калсын деп. Муну колдонууда дагы, урматтуу айыл өкмөттөр, сөзсүз түрдө айылда чыган балдар бар. Ресурстарга жетпей аткан балдар бар. Ошондойлорду чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде кыргыздын өзүнүн мүнөзүндө бирөө жакшы жашап атса, ошо мен да ошондой жашайын деген үмүт бар. Ошондой ар бир айылдан, ар бир 3-төн 4-төн балдар чыгарсак,
жакшынакай технологиясы менен жерди иштеткен, ошол чыгып аткан продукцияны кайра иштеткен ишканаларды салган, ошолорду иштеткен балдарды чыгарып алсак үлгү болот. Өлкө аймактарындагы жашоо шарттарды жакшыртуу үчүн баардык күч аракетибизди бириктирүүгө тийишпиз. Бул тууралуу өкмөт башчы Бишкек шаарында өткөн Кыргыз Республикасы региондук өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу конференциянын жүрүшүндө билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, ата мекендик айыл чарба узак жылдар бою кризисти кечирди. Ал эми ири жамааттык чарбалар начарлап кеткен. Аны өткөрүү жөнүндө идея мурдатан айтылып, бирок ар кандай себептерден улам ишке ашпай келген. Аймактарды өнүктүрүү бир нече жылдарды жана зор күч аракеттерди талап кылат. Өкмөт айылдардагы кызмат көрсөтүү сапатын шаарлардан айырмаланбаш үчүн саламаттык сактоо жана билим берүү маселелерин чечүүгө тийиш. Көп жумуш орундарын түзүп, калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо боюнча масштабтуу иштерди жүргүзүп жатат. Көп жумуш орундарын түзүп, калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо боюнча масштабтуу иштерди жүргүзүп жана өлкөдө суугат ичүүчү суу жок болгон бир да айыл калбашына жетишүүсү зарыл. Ошондой эле өкмөт тарабынан ээлеген кызматтарын жеке менчиги катары караган жана өз ишине берилбеген райондук администрациялардын бир катар жетекчилерине карата мындан ары да күчөтүлмөкчү. Өкмөт башчы айтып өткөндөй, экономиканын көп тармактарын өнүктүрүү аймактардагы өнүгүү менен тыгыз байланыштуу жана биргелешкен, жөнгө салынган иш аркылуу гана коюлган милдеттерге жетишүүгө болот. 77 миңге жакын жумушчу орун түзүлдү. Анын ичинен 6,5 миңи бул туруктуу чоң-чоң заводдор ачылып, мына ошонун эсебинен. Калганы болсо жанагы соода, майда соода кылгандар. Бул фактылардын баарын дагы бир айтам, ушул биздин өзүбүздүн мындай саясатты туура түшүнүп, баарыбыз ошол мамлекетти өнүктүрүү багытын алган ишибиздин жыйынтыгы деп ойлойм. Региондорду өнүктүрүү боюнча өкмөттүн азыр позициясы абдан бекем. Сөзсүз түрдө бул приоритет бизде. Бул приоритеттерге эмне кирет? Сөзсүз түрдө мына мен азыр карап чыктым, 20га жакын проблема бар айыл жеринде. Эң биринчи саламаттык сактоо, билим берүү, андан кийин жана биз айтып аткан ичүүчү суу, сугат суу, электроэнергия, жолдор. Ушуга окшогон проблемалардын баарын санап көрсөк, айыл жеринде иштей турган бизде 20га жакын маселе бар экен. Проблема эмес, маселе. Ушул 20 маселени биз кандай чечебиз, ошого жараша биз өнүгөбүз. Бул кайсылар? Өндүрүштү карап көрсөк, айыл жеринде биринчиден өндүрүш, жерди иштетүү, экинчиден асыл тукум маселелери, үрөөнчүлүк маселелери. Кийин болсо эми социалдык тармак боюнча азыр айтабыз. Мисалы үчүн интернет маселесин билим берүү жагында, экинчиден саламаттык сактоо жагында эң биринчи реформабыз мына быйыл болду. Бул жанагы биринчи деңгээлдеги медициналык системаны оңдоо. Илгери айтыштуу, үй бүлөлүк дарыгерлер борбору деп. Мына ушуну күчтөсөк, ош менен Бишкек шаарына келип ден соолугун караткан адамдарыбыз азаят. Эң башкысы бизде профилактика. Биздики сөзсүз түрдө больница куруш эмес. Биздики ошо айыл жеринде иштеген фаптарды, медициналык мекемелерди күчтөп, адистерди ошо жерге тарталы деген ой менен кылдык. Мына быйыл азыр кээ бир айыл жериндеги врачтарыбыз 30 000 сомдон алган болот. Себеби дегенде, ар бир врачтын өзүнүн эмгегин, ошол адамдарга болгон мамилесин, ошолордун ден соолугун караганда бир көрсөткүчтөрдү кийирдик, ошого жараша мына алып атышат. Аны өзүңүздөр айыл жеринде көрүп атасыздар. Кээ бир жаңы барган врачтарыбыз 30 000 сом алып калды. Мурун 5 000 сомдон көтөрүлчү эмес да. Азыр мына реформанын эмесинен биринчи башталышында ушундай көрсөткүчтөргө келип атабыз. Билим берүү маселеси боюнча эми мен айтып атам, жанагы биз айтып атабыз, бала бакча сөзсүз түрдө болуш керек ар бир айылда. Мектеп болуш керек ар бир айылда сөзсүз. Эмне үчүн интернет деп атабыз? Интернет бул мектептеги балага эле эмес. Интернет барса бизде почта кошулат, электрондук жана кызмат алуулардын баары ошол жерге барат. Айыл өкмөттөрдүн башчыларынын жана акимдердин бир милдети ошол интернет менен колдонгонго биздин адамдарыбызды, жарандарыбызды үндөшүбүз керек. Ошондо жана справка ала турган, пенсияга чыга турган, жөлөк пул ала турган, үйлөрүнүн, жерлеринин маселелерин баарын ошол жерде туруп электрондук формада алат. Биз ага өзүбүз даяр болушубуз керек, урматтуу айыл өкмөттөр. Интернет деген бул айыл банктын,
жана башка финанстык институттардын баары айылга барат азыр. Себеби дегенде азыр көбүнөн финансисттерден сурасаңыздар, эмне үчүн алып барбай атасыңар десек, жанагындай коммуникация жок. Биз ошон үчүн алып бара албай атабыз деп атат. Интернетти быйыл чечсек, эмдиги жылдан баштап ошол жерде банк, почтанын баары ошол айылда болот. Аны үчүн биз да өзүбүз даяр болушубуз керек, урматтуу айыл өкмөттөр, урматтуу райондун жетекчилери. Мунун баары тең биздин өзүбүздүн колубуздан келе турган маселелер. Анан азыр айтып атабыз, бизде кандай мыйзам түрүндө чече турган маселелер бар деп. Мыйзам түрүндө чече турган бул сөзсүз түрдө акимдерди күчтөнүшүбүз керек. Мына акимдерибиз баш ийгеп атышат азыр. Сөзсүз түрдө ошолор алган укугуна жараша кайра жоопкерчиликти беришибиз керек. Жана кечөөдө биздин Бакай атанын акими сүйлөп атат. 47 структура болсо, министрлер каяктан аны билет деп. Мен да кошулам ошого. Акимдерге ошол укукту берип, көбүнчө структуралардын баарын акимдер дайындап, акимдерден кайра сурашыбыз керек. Сиздер ошого жооп беришиңиздер керек. Себеби дегенде мамлекеттик саясатты министрлер эми физикалык жактан да жеткире албайт. Эл менен иштеген, элдин көйгөйүн билген бул айыл өкмөт менен аким. Ошон үчүн бул саясатты мынакей урматтуу депутаттарыбыз да азыр айтат болуш керек. Сөзсүз түрдө быйыл бүтүрүш керек. Мыйзамдарды өзгөртүп, бардык полномочияны берип, жана фонд жөнүндө да сүйлөдүңөр. Ал жөнүндө да мен өзүм колдойм. Туура деп. Себеби дегенде маселени чечиш үчүн азыр каражатсыз элестетүү мүмкүн эмес. Муну да колдойбуз. И чечимдерди да чыгарып беребиз. Бирок азыркы учурда деле урматтуу конференциянын катышуучулары, азыркы мыйзамдар менен, азыркы полномочиялар менен жакшы иштеген акимдер, жакшы иштеген айыл өкмөттөр бар. Анан кээде ойлойбуз, кеп мыйзамда эмес го деп. Кеп адамдын өзүнүн даярдыгында, адамдын өзүнүн маселени чече билген жөндөмдүүлүгүндө деп ойлойм. Көбүн карасаңыздар, кээ бир айыл өкмөттөр, кээ бир акимдер ушул эле мыйзам менен айыл менен райондорду көтөрүп атышат. Ошон үчүн жана жетпегендерди да макулдап берели деп атабыз бардыгыбыз тең чечим менен. Бирок өзүңүздөрдүн сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ишке болгон элдин маселесин чече турган мамилеңиздерди өзгөртүшүңүздөр керек. Илең салаң болгонду токтотуш керек. Мына жакында 15 февралда болду биздин өкмөттүн отуруму. Бир нече акимдер сөгүш алды, бир нече акимдер кызматтан кетти. Мунун баары ошол эл менен иштешкенди начар деңгээлде кармаган, иштешкенди билбеген, жүрөгү менен күйбөгөн акимдер кетти. Акимчиликти акимдин ордун менчиктей пайдаланган. Элге кызмат кылам деген сезим биринчи орунда болбогон акимдерден жана башкалардан арылтат.